Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Ош шаарынан Лейлек районунун Катыраң айылына көздөй баратабыз. Ал жакта биздин бүгүнкү каарманыбыз Махмудали мырзанын алгачкы спортко кадам таштаган спорт залы, айылы жайгашкан десек болот. Махмудали мырза азыр дагы канча калды сиздин айылыңызга? 15 мүнөт калды. Азыр бизди ал жакта күтүп атышат. Ошол жакта баштайбыз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр көрсөтүүбүздү ошол жерден баштайбыз. Махмудали мырзанын ошол спорт дүйнөсүн өзүнүн айылынан тартып сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Биз ар дайымкы көрсөтүүлөрүбүздө спортчуларды заңгыраган, бир жаркыраган спорт залдарда чагылдырып келсек, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул Махмудали мырзанын алгачкы спортко кадам таштаган жер экен. Бул шаймандар, бул брустар. Не дейбиз? Бали дейбиз Махмудали мырзага. Жаш кезимде Мухаммед Алини кумир тутуп, ошонун бойлорун көрүп, ошо турниктерди жасаган негизги себеби ошо Мухаммед Алинин бойлорун көргөнүм себептен ушуларды өзүм кыла албасам дагы, билбесем дагы, бокс эмне экенин түшүнбөсөм деле ушуларды жасап, бойлорун көрүп, кандай иштейт, кандай кылат, бүт бардыгын көрүп, ошонун негизинде боксту тандап, ушуларды жасап, ушуларды жасаганга аракет кылып, Мухаммед Али Американын желегин желбиретсе, мен Кыргызстандын желегин желбиретишке аракет кылып келип жатам. Bunun bokska kızıgıp katışıp oynap жүргөнүнөн Ошко окууга барды. Сондай эмеле билгеним жок да. Ача маселе да негизичи. Бир күнү эле сонун кылып калды. Мен эмеге бокс боюнча Тажикстанга хожентке кетип атабыз. Кулунда айыл менен өтсөк болобу деп сурап калды. Анан мен жооп бердим, кулунда айыл менен эмес, Баткенден Сварага кирип түшүп кетсеңер оң болот. Деп ошентип койдум мен. Эми билбесем мен телевидение болбосо Тажикстандан бизге эме телефон аркылуу сүйлөшүүгө дагы болбойт экен. Кийин бул Кыргызстанга чыккандан кийин биринчи орунду алганын ошондо эшиттим. Энди эшиткенимде мындай өзүңчө кубанып калат экенсиң да. Айлана чөйрөң кандай болсо өзүң ошого карап кете берет экенсиң. Мен досторум дагы спортко кызыккандыктан, айланам бардыгы спортсмен балдар болгондуктан ошон үчүн спортко келгем. Бул спорт бул менин жашоом десем жаңылышпайм. Бокстан көптөгөн нерселерди таптым өзүмө, жакшы нерселердичи. Например, кандай жашашты, ким менен кандай мамиле кылышты. Спорт үйрөттү да, тарбиялады меничи. Алгач кызыкканым ошо айлана чөйрөң, досторум. Бул шаймандарды өзүңүз жасаңыз да? Өз колум менен жасагам, ошо кызыгып видеолорду көрчүк да. Мухаммед Али дегенде Махмуд Али деп өзүмө башкача сезимдер пайда болгон да. Бокска алгачкы кадам таштагандачы. Ошо Мухаммед Алинин оюндарын көп көрчүмүн. Райымкуловдун оюндарын көп көрчүмүн. Өтө жакшы боксерлор. Ошолордон үлгү алып, ошолордун даражасыга жетпесем дагы ошого аракет кылып жүрөм да. Эми сиз ушул жерде бир суроодо сиз үйдө эң кенже боласыз экенсиз да. Эми турмуш шартка байланыштуу бул жакка келип калышыңыз мүмкүн да.
Карьераңыз эмне болот? Ушунча спорт чеберин толтурупсуз. Эч качан таштабайм спорт. Спорт менин жашоом деп айттым го. Эч качан таштабайм. Кайсыл жерге барбайын таштабайм спорттучу. Жок, таштабаганыңыз менен мындай болот атпайбы? Айылда бир аз баягы жогорку мүмкүнчүлүктөргө мындай деңгээлге чыгыш мүмкүнчүлүгү азыраак да. Өзүңдө желание болсо, ал мүмкүнчүлүктөр эч эмес жок да, табылат да. Өзүңдө главный желание болуш керек да. Желание болгондон кийин калган нерсе бардыгы болот. Алгачкы кадамым 9-классымда баштагам да, бокстучу. Ага чейин күрөш алчумун, грек римде жүргөнмүн. Бокска негедир өзүм мындай кандай десем, кызыгып калгам да. Махмуталы бизге 5-класстан келген. Биздин мектеп 5-класстан баштап окуучуларды сынак аркылуу кабыл алабыз гимназия мектебине. Ошондо Махмуталыдан жакшы сынакты жакшы тапшырып биздин мектепке кабыл алынган. Ошондон бери эле Махмуталыны жакшы билебиз. Бул өзү дайыма ушундай бир чыгармачылык менен өзүнүн үстүндө иштей алат да. Өзү дайыма алдына максат кое билген, өзүгө ушундай бир ишенген жигит эле. Кичинесинен эле ошол спорттук мелдештерге дайым катышып, кандай гана мелдеш болбосун, Махмуталы катышкан топту биз ийгиликке жетишет деп алдынан эле айта алчубуз да. Анан өзүнүн дайым досторунун алдында Махмуталыда да бир жөндөмү бар эле, лидерлик жөндөмү күчтүү эле да. Ошо балдарды дайыма өзү менен бирге окуган окуучуларды кандайдыр бир коомдук иштерге, башка бир дагы уюштурула турган иштерге дайыма балдарды үндөп, аларды алып чыгып, өзүнүн уюштургуч жагы да жөндөмү да күчтүү болчу. Махмудали менен ушул мектепте 4-класс, 5-класстан баштап 11-класска чейин окугам. Махмудали кичине кезинде эле өзү спорт менен машыгып жүргөн, бокс боюнча. Ушул Лилик район боюнча Исфанага барып катнашчу эле, бул жерде 7 мектеп аралык бокс боюнча катнашып, дайыма 1-орунду алып келчү. Кийинтанабыз бойлорун тартып жиберчү бизге көрүп, абдан сүйүнчүбүз. Мындан дагы алдың түшкөн бойлорун көргөнбүз. Мындан ары ийгиликтерди каалайбыз Махмуталига, жалпы досторунун атынан, 97-жылкылардын атынан. Залга чейин примерно 1 километрче чыгат да. Шарты жакшы болчу, азыр деле жакшы. Ошо Улайга карабай келип каттап машыгып баштаган экенсиз да. Улайга карабай келип баштаганбыз. Кичинеңде эми баягы көчөдөгү Улайлар дагы тоскоол болот да, мындайча айтканда. Өзү мектепке барганда деле кыйналчылык. Шарты кандай эле ошо спорт залыңыздын? Шарты жакшы. Бардык нерсе бар. Ушул жерде бир суроо да, мына эми өзүңүз азыр шаарда бир жогорку деңгээлдеги спорт клубтарда машыгып атасыз. Чоң мындай ареналарды көрүп калдыңыз. Ушул айылга келип, ушу айыл жаштарын өстүрөм деген мындай оюңузда барбы, жокпу? Максат болот сөз. Өзүбүздөн кийинки муундарды өстүрүш керек. Андай максаттар бар, Аллахым буйруса кылабыз. Анда эмесе Махмудали мырза бизге ошо телекөрүүчүлөргө бокс ныкмаларынан көргөзүп бир-эки айтып бербейсизби? Макул, анда жүрүңүздөр, залга кирип көрсөтүп бул жакта залыңыз да? Кандай
Ушул жерге келген эсиңе түшүп атабы? Алгачкы тренинг. Сөз түшөт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй Махмудали мырза ушул ийгиликтерди, азыркы багындырган ийгиликтерин ушул залдан баштап багындыра баштаган. Махмудали, анда бул жакта агайым бар экен, алгач саламатсызбы? Биздин телекөрүүчүлөргө анда көргөзүп берсеңиздер ыкмаларын. Махмуталинин өзү жашынан эле мен 7-8 классынан билем. Өтө спортко кызыгып, анан мындай спортко шамдагайлуу, ыңгайлуулугу өтө сонун болчу. Анан мен кызыгып, ушунан чакырып залга кел деп, анан экөөбүз ушул жерде баштаганбыз. Башка эмелерге караганда спортко мындай өзгөчөлүктөрү дагы бар да, көп да, мисалы. Адам мындай эмелери, спортко мындай жөндөмдүүлүктөрү көп да. Мисалы, бокска өзү тандады негизи боксту. Биз бокс анан баягы грек-рим боюнча дагы кылып жүргөнбүз. Анан мен айткам, сен грек-рим боюнча эле кетпейсиңби? Сен жок. Мен ушул спорттун аягына чыгам, ушул спорт боюнча кетем деп. Бирок техника, кыймылдар өтө тез, сонун урган ударлары дагы жакшы. Ошол өзгөчөлүктөрү бар. Алы жаш бардыгы алдыда. Мен ойлойм, келечекте чоң бир олимпийский оюндарга жетишет деп ойлойм. Өзүм дагы мурда айтчумун, сени мен постоянно дайыма теледен көрө турган болоюн. Ошо даражаларга жетишиң керек деп. Өзү дагы сөз берген эми, калган өзүнөн да. Сөзсүз мен чыгып калганда YouTube интернеттерден көргөндө эле бир эмес, бир 10 жол да кайра көрөм, өзүмчө сүйүнөм. Анан кээде анан балдарга айтам, ушундай болгула силер дагы деп башка балдарга пример кылам. Себеби башка балдар да муну көрүп өссүн, өнсүн дейм.
спорт чеберин толтурдум. Ал спорт чеберин толтуруу ар бир спортсменге кыйынчылык болот. Кыйынчылык тудурса керек. Мен да талыкпай эмгек менен ошо спорт чеберин алдым. Жаш спортчуларга талыкпай эмгек кылыш керек, сабыр керек. Ошолор болсо бар. Келечекте максаттарым өтө чоң. Быйылкы 2019-га эртең 19 февралда Бишок Шоповдун элесине арналган турнирге даярданып атам. Андан кийин майда Арзиевтер турнирине. Кудайым насип кылса 2020-жылы Олимпиадага барышка максатым ошо.